25-бөлүм. Синай тоосунда Теңир Мусага мындай деп айтты: Исраил уулдарына мындай деп жарыяла: мен силерге берген жерге келгениңерде, ал жер Кудай белгилеген 7-жылы эс алсын. 6 жыл катары менен талааңа эгинек, 6 жыл катары менен жүзүм бутактарын кый, алардын түшүмдөрүн жыйна. Ал эми 7 жыл жердин эс алуу жылы болсун. Ал жыл Теңирдин ишемби жылы. Бул жылы талааңа эгинекпе, жүзүм бутактарын кыйба. Өзү өсүп чыккан эгин дорбо, кыйылбаган жүзүмдүн түшүмүн жыйнаба. Бул жыл жердин эс алуу жылы болсун. Жердин эс алуу жылында өз өсүп чыккан түшүм өзүңө да, кулуңа да, күңүңө да, жалданган жумушчуңа да, араңарда жашаган келгинге да, малыңа да, жаныбарларга да тамак болсун. Өзүң үчүн эс алуу жылынан 7 жолу 7 жылды эсептеп ал. Ошондо 49 жыл болот. 7-айдын 10-чу күнү сурнай тарт. Ошол күнөөдөн арылчу күнү бүткүл жериңерде сурнай тарткыла. 50-чү жылды өзгөчө жыл катары белгилегиле. Ушул жылы жериңердеги бардык элдерге эркиндик жарыялагыла. Бул жыл силер үчүн юбилей жылы болсун. Ар ким өз менчигине кайтып келсин. Ар ким өз юбилейсине келсин. 50-чү жыл юбилей жылыңар болсун. Үрөн сеппегиле, өз өсүп чыккандарды орбогула, кыйылбаган жүзүмдү мөмөсүн үзбөгүлө. Анткени бул жыл юбилей жылы. Бул жыл силер үчүн ыйык жыл болсун. Ушул жылы талаада эмне өссө, ошону жегиле. Ушул юбилей жылы ар бириңер өз менчигиңерге кайтып келгиле. Жакыныңарга бир нерсе сатканда же жакыныңардан бир нерсе алганда бири-бириңерди таарынтпагыла. Жерди жакыныңдан юбилей жылынан кийинки жылдары сатып алсаң болот. Анткени ал сага жерди киреше бере турган маалында сатат. Эгерде юбилей жылына көп жыл калса, баасы кымбат болот. Эгерде юбилей жылына аз жыл калса, баасы арзан болот. Анткени ал жерди түшүм бере турган жылдардын санына жараша сатат. Бири-бириңерди таарынтпагыла, Кудайыңардан корккула, анткени силердин Кудай Теңириңер менмин. Менин көрсөтмөлөрүм менен мыйзамдарымды аткаргыла, ошондо жер бетинде тынч жашайсыңар. Жер да өз түшүмүн берет. Тойгончо жеп, жер үстүндө тынч жашайсыңар. Эгерде 7 жылы же үрөөн сеппесек, же түшүм жыйнабасак, эмне жейбиз дей турган болсоңор, мен 6 жылы силерге батамды беремин. Ошондо жер 3 жылдын түшүмүн берет. 8 жылы үрөөн себесиңер, бирок мурунку жылдын түшүмүнөн дагы калат. Ошол түшүмдү 8 жылдын түшүмү бышканча 9 жылга чейин жейсиңер. Жер биротоло сатылбасын, анткени жер меники. Силер мен үчүн келгинсиңер жана көчкүнсүңөр. Өзүңөрдүн ээлеп турган жериңерди сатсаңар болот. Эгерде бир тууганың жакырланып кетип, ээлеген жерин сатып жиберсе, анда анын жакын тууганы ал жерди кайра сатып алсын. Эгерде анын сатып ала турган жакын тууганы жок болсо, бирок кийин өзү сатып алууга каражат тапса, анда саткан жылынан юбилей жылына чейинки жылдарды эсептеп, ошол жылдардын санына жараша сатып алсын. Эгерде кайра сатып алууга каражат таппаса, анда сатылган жер алган кишинин колунда юбилей жылына чейин калат. Ал эми юбилей жылы жер кайрадан ээсинин колуна тиет. Ким дубал менен курчалган шаардагы тамын сатса, анда аны саткан күндөн баштап 1 жыл өткөнчө сатып алса болот. 1 жылдын ичинде кайра сатып алса болот. Эгерде дубал менен курчалган шаардагы там 1 жылдын ичинде кайрадан сатылып алынбаса, анда ал там сатып алган адамга жана анын тукумуна түбөлүккө калат. Ээсине юбилей жылы да кайтарылбайт. Ал эми дубал менен курчалбаган айылдагы үйлөрдү жерди кайра сатып алгандай сатып алыш керек. Ал үйлөрдү кайра сатып алса болот. Ээсине юбилей жылы кайра берилет. Ал эми лебилер шаардагы үйлөрүн каалаган убагында кайра сатып алышса болот. Ким лебилердин ичинен бирөөнүн үйүн сатып алса, анда ал үй юбилей жылы лебиге кайрадан өтөт. Анткени шаарлардагы лебилердин үйлөрү Исраил уулдарынын ичинен лебилерге гана таандык. Шаарларынын тегерегиндеги жерлери да сатылбайт, анткени бул алардын түбөлүк ээлиги. Эгерде сенин жаныңда жашаган элиңдин ичинен келгин болобу, көчкүн болобу, жакырланып турмушу начарлап баратса, ага жардам бер. Ал сенин жаныңда жашасын. Ага бергениңдин үстүнө үстөк кошуп алба, бергениңден түшкөн кирешенди алба. Кудайыңдан корк, жакының сенин жаныңда жашасын. Күмүшүңдү пайызга бербе, тамагыңды пайда табыш үчүн бербе. Силердин Кудайыңар болуш үчүн, силерге Канаан жерин бериш үчүн Мисир жеринен алып чыккан Кудай Теңириңер менмин. Сенин жаныңда жашаган бир тууганың жакырланып кетип, сага кулчулукка сатылса, сен ага кулдун жумушун иштетпе. Ал сенде жалданган кызматчы келгин катары болсун, юбилей жылына чейин сеникинде иштеп турсун. Ошондон кийин гана ал сенден бөлүнүп кетсин. Өзү да балдары да өз үй бүлөсүнө кайтып келсин. Кайрадан өз ата-бабаларынын ээлигин ээлесин. Анткени алар менин кулдарым, аларды мен Мисир жеринен алып чыккам. Аларды кулдарды саткандай сатпагыла.
Аларга катаал бийлик кылба, Кудайыңдан корк, өз кулуң өз күңүң болсун десең, тегеректеги элдерден сатып ал. Араңарда жашаган келгиндердин балдарынан да сатып алсаңар болот. Алардын силердин жериңерде төрөлгөн балдарынан да сатып алсаңар болот. Ошондо алар силердин менчигиңер болуп калат. Аларды өзүңөрдөн кийин балдарыңарга мураска калтырсаңар болот. Аларды кул катары түбөлгө элегиле. Бирок өз бир тууганыңарга, Исраил уулдарына бири-бириңерге катаал бийлик кылбагыла. Эгерде сенин жаныңда жашаган келгин же көчкүн жетиштүү жашап калса, ал эми бир тууганың анын алдында жакырланып кетип, келгинге же келгиндин уругунан бирөөнө өзүн кулчулукка сатса, анда ал сатылгандан кийин аны кайра сатып алса болот. Бир туугандарынын ичинен бирөө аны сатып алсын. Же анын тайкеси, же тайкесинин баласы, же анын жакын туугандарынан бирөө, же уруусунан бирөө аны сатып алсын. Эгерде каражат тапса, өзүн өзү бошотуп алат. Ал өзүн саткан жылдан баштап юбилей жылына чейинки жылдарды эсептеп, ошол жылдардын санына жараша күмүш төлөсүн. Ал тигинин колунда убактылуу жалданган адамдай болуп эсептелсин. Эгерде юбилей жылына чейин дагы көп жыл калса, анда өзү сатылып алынган күмүшкө ошол калган жылдын санына жараша күмүш төлөсүн. Эгерде юбилей жылына аз эле жыл калса, анда өзү сатылып алынган күмүшкө ошол калган жылдын санына жараша күмүш төлөсүн. Кулчулукка сатылган жылдарда ал тигинин колунда жалданган адамдай болсун. Ал сенин көзүңчө ага катаал бийлик кылбасын. Эгерде ал ушундай жол менен бошоно албаса, анда юбилей жылы өзү да, балдары да бошотулат. Анткени Исраил уулдары менин кулдарым. Алар мен Мисир жеринен алып чыккан менин кулдарым. Мен силердин Кудай Теңириңермин. 32-нчи забур. Адил адамдар Теңир менен кубангыла. Аны мактоо адилдерге жарашат. Теңирди кыл аспапта ойноп даңктагыла. Ага 10 кылдуу лирада ойноп ырдагыла. Ага арнап жаңы ырдагыла. Ага кубаныч менен укулуктуу ырдагыла. Анткени Теңирдин сөзү чындык, анын бардык иштери туура. Ал акыйкат менен адилеттикти сүйөт. Жер жүзү Теңирдин ырайымына толгон. Теңирдин сөзүнөн асман, оозунун рухунан бардык асман күчтөрү жаралган. Ал деңиз сууларын үймөктөй кылып чогултту. Түпсүз туңгуюктарды сактагычтарда сактады. Бүт жер жүзү Теңирден корксун. Ааламда жашагандардын баары анын алдында титиреп турушсун. Анткени ал айтты эле, аткарылды. Ал буйруду эле, пайда болду. Теңир бутпарастардын кеңешин талкалайт, элдердин ойлорун жок кылат. Ал эми Теңирдин кеңеши түбөлүккө турат. Анын жүрөгүндөгү ойлор укумдан тукумга кетет. Теңир кайсы элдин кудайы болсо, ошол эл бактылуу. Ал кайсы урууну өзүнө мурас кылып тандап алса, ошол уруу бактылуу. Теңир асмандан карап, жердеги адам баласынын баарын көрүп турат. Ал өзү отурган тактыдан жерде жашагандардын баарын көрүп турат. Ал алардын бардыгынын жүрөгүн жараткан, алардын бардыгынын иштерин билет. Падыша сансыз аскери менен куткарыла албайт. Алпты зор күчү сактай албайт. Атка куткарат деп ишенүүгө болбойт. Ал өзүнүн чоң күчү менен да куткара албайт. Мына, Теңирдин көзү өзүнөн корккондордун жана өзүнүн ырайымынан үмүт кылгандардын үстүндө. Теңир алардын жанын өлүмдөн сактап калаарына, ачарчылык убагында тойгузаарына ишенишет. Жаныбыз Теңирге ишенет. Ал биздин жардамчы жана коргоочу. Аны ойлогондо жүрөгүбүз кубанат, анткени биз анын ыйык ысымына ишенебиз. Биз сага үмүт кылгандыктан, сенин ырайымың биздин үстүбүздө болсун, Теңир. 9 бөлүм. Мен ушулардын баарын изилдегенге көңүл коюп, адил адамдар да, акылдуу адамдар да, алардын иштери да Кудайдын колунда экенин, адам өзүнүн алдында сүйүүбү же жек көрүүбү, кайсынысы күтүп турганын билбегенин билдим. Баарына, адил адамга да, мыйзамсыз адамга да, ак ниетке да, кара ниетке да, тазага да, таза эмеске да, курмандык чалганга да, курмандык чалбаганга да, жакшылык кылганга да, күнөөкөргө да, ант бергенге да, анттан коркконго да бир үлүш. Күн астында болуп жаткан нерселердин ичинен эң жаманы бардыгынын үлүшү бир экендиги. Адам баласынын жүрөгү жамандыкка толгон, алардын жүрөгүндө да, жашоосунда да акылсыздык. Анан алар өлгөндөргө кошулушат. Тирүүлөрдүн арасында жашаган адамдын дагы үмүтү бар. Анткени өлгөн арстанга караганда тирүү дөбөткө жакшы. Тирүүлөр өлө турганын билишет, ал эми өлгөндөр эч нерсе билишпейт. Алар эми иштерине жараша тиешесин ала алышпайт. Анткени алар унутулушат. Алардын сүйүүсү да, жек көрүүсү да, кызганчаактыгы да жок болду. Мындан ары түбөлүккө аларга күн астында жасалып жаткан нерселердин эч биринен үлүш жок. Ошондуктан Кудай сенин иштериңе ийгилик берип турганда, бар, наныңды кубаныч менен же, жүрөгүңдөгү кубаныч менен шарабыңды ич. Ар убакта кийимиң ак болсун, башыңа сыйпалчу зайтын майы түгөнбөсүн.
Түйшүктүү өмүрүң өткөнчө сүйгөн аялың менен жашоонун ырахатын көр. Кудай сага күн астындагы түйшүктүү өмүр үчүн берген жашоонун ырахатын көр. Анткени бул жашоодогу энчиң күн астыңда кылган эмгегиңдин үзүрү. Колуңдан келген иштерди алыңдын жетишинче жаса. Анткени сен бара турган мүрзөдө жумуш да, ой жүгүртүү да, билим да, акылмандуулук да жок. Анан мен күн астынан муну көрдүм. Жарышта жеңип чыгуу күлүктөргө эле, жеңишке жетүү эр жүрөктөргө эле, нан акылмандарга эле, байлык акылдууларга эле, ылым табуу билимдүүлөргө эле тиешелүү эмес экен. Бардыгынын өз убагы, өз учуру бар экен. Анткени адам өзүнүн мезгилин билбейт. Балыктар өлүм торуна чөт, канаттуулар кылтакка чалынат. Ошол сыяктуу эле адам баласы да күтүлбөгөн жерден кырсыкка кабылат. Мен күн астынан дагы мындай акылмандыкты көрдүм. Ал мага маанилүү болуп көрүндү. Бир чакан шаар, анда жашаган адамдар да анча көп эмес. Ал шаарга улуу падыша кол салып, аны курчап алып, камоо үчүн чеп курду. Бирок ал шаардан бир акылдуу жакыр адам чыгып, өзүнүн акылы менен ошол шаарды куткарып алды. Ошентсе да ал жакыр адамды эч ким эскерген жок. Ошондо мен мындай деп айттым: күчкө караганда акылмандык жакшы, ошондой болсо да жакыр адамдын акылмандыгын баркташпайт, анын сөзүн да угушпайт. Акылсыздар арасындагы өкүмдардын кыйкырыгына караганда, акылдуу адамдын сабырдуулук менен айтылган сөздөрүн жакшы угушат. Жоокердин курал-жарагына караганда акылмандык артык, бирок күнөөгө баткан бир адам көп жакшы нерсени ойрон кылат. Ыйык элчи Павылдын Титке жазган каты. 1-бөлүм. Кудай тандап алгандар ишениши үчүн жана такыбаалыкка жеткире турган чындыкты таанып билиши үчүн Иса Машаяктын элчиси болуп дайындалган Кудайдын кулу Павылдан салам. Элчилик ишим түбөлүк өмүргө болгон үмүткө негизделген. Ал өмүрдү жалган сүйлөбөгөн Кудай кылым менен белгиленген убакыт баштала электен мурун эле убада кылган. Убагы келгенде Кудай өз сөзүн менин жар салуум аркылуу жарыялады. Жар салуу куткаруучубуз Кудайдын буйругу боюнча мага ишенип тапшырылган. Ишеним жолундагы чыныгы уулум Титке Кудай атабыз жана куткаруучубуз Иса Машаяк ырайымын төгүп тынчтыгын бере берсин. Мен сени бүтпөй калган иштерди бүтүрүшүң үчүн жана мен буйругандай бардык шаарлардагы жыйындарга башчыларды дайындашың үчүн Критте калтыргам. Жыйын башчысы болуп дайындала турган адам кемчиликсиз, бир эле жолу үйлөнгөн адам болсун. Анын балдары жаман жолго түшүп же ээн баштык кылып жаманаттуу болбогон, Теңирге ишенген балдар болушу керек. Жыйын жетекчиси Кудайдын жыйынын башкаруучу катары кемчиликсиз болушу керек. Ал өзүнүкүн бербеген, ачуулуу, ичимдикке жакын, мушташты сүйгөн, дүнүйөкор адам болбошу керек. Тескерисинче, меймандос, жакшылыкты сүйүүчү, адеп акылактуу, адилеттүү, такыба, өзүн өзү кармай билген, туура окутууга үйрөтө билиши үчүн жана каршы чыккандардын айыбын ача билиши үчүн окутууга ылайык келген чындык сөзүн карманган адам болушу керек. Анткени баш ийбегендер, сөздө эле сүйлөй бергендер, алдамчылар көп. Мындайлар айрыкча сүннөткө отургузулгандардын арасында көп. Алардын жаагын жап кылуу керек. Алар өз керт башынын уятсыз кызыкчылыктары үчүн окутпаш керек болгон нерсени окутуп, кээ бир үй бүлөлөрдү толугу менен бузушат. Өздөрүнүн эле арасынан бирөө алардын бир акыны криттиктер дайыма калп айтышат. Алар ырайымсыз жырткычтар, жалкоо соргоктор деп айткан. Бул күбөлөндүрүү туура. Ошол себептен алар жүйүттөрдүн тамсилдерине жана чындыктан тайган адамдардын буйруктарына көңүл бурбастан, ишенимди туура тутушуу үчүн алардын айыбын аеосуз ашкер эле. Тазалар үчүн бардыгы таза. Ал эми таза эмес жана ишенимсиз адамдар үчүн таза нерсе жок. Анткени алардын акылы да, абийири да булганган. Алар Кудайды билебиз деп ырасташат. Бирок кара ниет, баш ийбес, жакшы иштерди кылууга жөндөмсүз болушкандыктан кылган иштери менен аны таанышат.